بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы өтүп жаткан сабагыбыз улантабыз. Бул адда ва дава, дарт жана дава деген Ибн Кайим аль-Джаузия рахимахулланын китебинен улантабыз. Мурдакы сабактарда биз дуалар жөнүндө өткөн элек. Иншалла эми биз кээ керектүү бир маселелерге көз салабыз. Бул günöler туралы өтөбүз. Günöler туралы. Walil ma'asi min al-athar al-qabiha al-madhmuma wal-mudarra bil-qalb wal-badan wad-dunya. Şeyh ушундай бир нерсени айтат. Günöler дейт. Анын өтө жаман, ыплас таасирлери бар дейт. Жана зыяндыктары камтылган. Анын зыяндыктары эмнеге таасирин берет? Жүрөккө дейт. Денеге жана бул дүйнөгө. Бул дүйнө жашоосуна, бул дүйнө жашооңо жана ахиреттеги абалы Аллахка гана маалым дейт. Мына ошол негизинен күнөөнүн адамдын жүрөгүнө, адамдын денесине, адамдын дүйнө ахиретине дегиле күнөөлөр эмне таасирин берет деген теманы өтөбүз. Биринчи эле шейх ومنها حرمان العلم. Günönün en birinci tasiri deydi. İlimdi aram kılıp koydu deydi. Mındaş ayтканда, ilim alуудан kol жууп калат. İlim alуу Allah ага насип кылбайт экен. Демек кайсы бир адам илим алып, шариятты сүйлөп жүргөн болсо, Аллахтын ага берген берекеси бар экен. Бирок кайсы адам илими жок болсо, илим деген бул шарият илими жөнүндө айтылат. Аллах Таала андан Аллах Тааланын динин, Аллах Тааланын өзүн, Аллах Тааланын элчисин, ахирет, сооп, эсеп, ошол дегиле шариятты билүү бул Аллахтан болгон жакшылык экен. Бирок ошол жакшылыкты адам баласы күнөө кылып, күнөө себептүү жакшылыктан кур калат экен. Келиңиздер, күнөө илимди жоюп коет экен. Анткени фаиннал илм нурун. Шейх айтат, анткени илим бул өзү нур дейт. Аллах субхана ва тааля ошол нурду Аллах жүрөккө орнотот экен. Ал эми уал маасия ошол күнөө дейт. Ошол нурду өчүрүп коет экен. Күнөө кылсак, ошол нур өчүп баштайт экен. Ошол жөнүндө бир окуяны айтып берсем. Ламма жаласа Шафи'i bayna yaday Malik wa qara alayhi. Бир окуя болгон. Имам Шафи'i Имам Маликтин шакирти болгон. Күндөрүн биринде Имам Шафи Имам Маликтин алдында бир нерсени, бир илимий маселени окуганы келген дейт. Отурган дейт. Анан кийин Имам Малик айткан экен да ошондо. Инни ара Аллаху кад алqa ala qalbika нуран. Мен байкап турам дейт. Менин байкашымча дейт. Аллах Таала сенин жүрөгүңө нур салган экен. Бирок ошол жүрөгүңө салынган нурду күнөөлөр менен аны өчүрүп албады экен. Имам Маликтин жаш жигит Имам Шафиге айткан сөзү. Жана Имам Шафинин өзүнүн ырсаптары менен айткан бир акындык ыры бар. Шакауту иля ваки'ин су'a хибзи. Мен Ваки деген шейхиме
жаттоом начардыгы тууралуу арыздандым дейт. Бул имам Шафии жанакындай өзүнүн устаты Ал-Вакийге шакват кылып арызданып жаткан кез экен. Фаршадани иля таркил мааси. Мага ал ушундай бир сунуш айтты, ушундай мага жолдомо көргөздөйт. Күнөөлөрдү ташта. Ва кала и'лам. Айтты мага, билгиң, о Мухаммад. Анткени аны Мухаммад ибн Идрис, аны Аш-Шафи деп коет. Бианнал илма фадлун. Илим бул өзүнчө бир урмат, өзүнчө бир фазилет. Ва фадлуллах ла ю'та аси. Ал эми ошол фазилет, Аллахтан болгон фазилет, урмат сый күнөөкөргө берилбейт деген экен. Андыктан келиңиздер, күнөөлөрдөн алыс бололук. Ва минха хурман ризк. Дагы бир күнөөнүн жоюп кое турган бир тарабы бул рызкыны кемитип коет. Рызкыны кыскартып коет. Андыктан келиңиздер, күнөөлөр биздин Аллах Таала берген бизге рызкыны азайтып, кемитип, бизден көп жакшылыктар кетип калышы мүмкүн. Дагы бир күнөөнүн бир берген таасири, ошол күнөөкөр адам дейт, жүрөгүндө дейт, боштукту, жалгыздыкты сезип калат дейт. Ал боштук, ал жалгыздык эч нерсе менен тең келбейт. Ошондуктан Аллах субхана ва тааля жүрөктөрүбүзгө жалгыздыкты, чарчагандыкты, боштукту алыс кылсын. Андыктан күнөө ошол сезимдерди берип коет. Эмнеге? Анткени боштук деген сөз майнысы жүрөктөрүбүздөгү толгон бир иман бар. Кайсы бир деңгээлде намаз дагы өзүнчө бир иманды толтурат. Орозо, зекет, кайсы бир кылган жакшылыктар Аллах үчүн. Ал өзүнүн бир бөлүктөрү. Анткени иман бир нече бөлүктөн турат деп пайгамбар айткан. Пайгамбар хадисинде иман 71 нече бөлүктөн турат. 61 нече бөлүктөн турат. Анын өйдөсү, өйдөңкү даражасы бул ла илаха иллаллах деген. Ылдыйкы даражасы элдердин жолундагы тоскоолдукту, ошол туруп калган таштандыны алып коюу дейт. Жана ол хаяту шу'бату минал иман. Ал эми уяттуулук бул имандын бир бөлүгү дейт. Андыктан биздеги иман бир нече бөлүктөн, бир нече даражадан курулат экен да. Ошол адам күнөө кылар менен кайсы бир деңгээлде жеткен даражасын, иманын кемитип, Аллах аны азайтып баштайт экен. Ошондо ал иман кайсы бир деңгээлге жеткенден кийин, иман даражасы күнөө кылгандан кийин ошол деңгээлден Аллах Таала аны алып койгондон кийин жүрөгүндө боштукту сезип калган ошол экен. Жүрөгүндө жалгыздыкты, кыжалатчылык, мунун баардыгы эмне? Иман кемип жатканда. Андыктан биздин акыйдабыз боюнча, биздин ишенимибиз боюнча мусулмандар бул ишенимди темурда калымдар, Суфиян ас-Саури, Ибрахим ан-Нахи, Исхак ар-Рахуэйх, ошондой эле Хасан аль-Басри, имам Ахмад, имам Аш-Шафии, имам Малик. Ошо имам Ахмаддын шакирттери Харб ибн Исмаил аль-Кримани, белгилүү алым болгон, Китабы Сунна деген китеп жазган. Халлал Сунна деген китеп жазган. Анын баласы имам Ахмаддын, Абдулла ибн Ахмад, ал да Сунна деген китеп жазган. Ислам дининде белгилүү чоң бир алымдар бири бул имам Ат-Табари аль-Лалакаи, И'тиқад ахли сунна вал жамаа. Ошондой эле имам Аль-Аджурри Аш-Шариа деген китеп жазган. Мына ошол китептерде ахли суннанын акыйдасы
Бул 2-чи, 3-чү, 4-чү кылымдагы алымдардын китептерин айтып жатам. Мына ошол китептерде Ахлу сунна вал жамаат акыйдасын айтты. Иман деген бул тил менен айтуу, жүрөк менен тастыктоо жана амал менен көргөзүү. Андыктан иман 3 бөлүктөн турат экен. 3 түркүктөн деген. Ошол 3 түркүктү белгилүү имам Ал-Лалакаи айткан китебинде. Бирөөдөн бөлүнүп кетпейт. Эгерде ошо үчөөнүн бирөөсү жок болсо, анын иманы жок деген. Андыктан иман 3 бөлүктөн экен, 3 түркүктөн экен. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, иман деген тил менен, жүрөк менен, а бирок амал мин шартил камал. Мындайча айтканда, чырайлуулуктун шартынан. Мындайча айтканда, ла илаха иллаллах деп тили менен айтып, жүрөгү менен ошону ишенип, бирок намаз же бир башка амалдар бул аны бир гана кооздойт. Андай эмес. Үчөө бири-биринен ажырабайт. Бири-биринен ажыраса, иман жок болуп кетет. Анткени пайгамбар жана хадиси иман бир нече бөлүктөн турат деген. Мына ошол хадисти баардык алымдар ошол хадисти далил кылган. Анткени ал хадисте имандын өйдөйкү даражасы ла илаха иллаллах, ылдыйкы даражасы адамдардын жолундагы таштандыны, тоскоолдукту алып коюу деген, андан кийин уяттуулук имандын бир бөлүгү деген. Мына бул жерде ла илаха иллаллахты айтып коюу деген бул тил менен мынакей. Адамдардын жолундагы таштандыны алып коюу деген бул амал менен. Жана уяттуулук имандын бир бөлүгү деген бул жүрөк менен иман келтирүү. Ынануу, ишенүү. Андыктан келиңиздер, амал түркүккө кирет, амал шартка кирбейт. Неге? Анткени шариатта түркүк деген сөзүн мааниси алсыз иман болбойт деген сөз. А шарт деген нерсе алсыз деле иман жашай берет, бирок ошол шарттын аткарсак иман кооз, чырайлуу, толук болот деген маани. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам бул үммөткө келгенде эмне менен келген? Жаа бил фараид. Пайгамбар парыздар менен келген. Парыздар жанакындай 5 парыз. 5 түркүк исламдын. Шахада ла илаха иллаллах. Намаз, зекет, орозо, хадж. Мынакей. Ал эми башка нерселер, ал-важибат жанакындай жолук салынуу, сакал коюу, ата-энеге урмат, туугандар менен мамиле, булардын баардыгы важип. Пайгамбар алейхиссалату вассалам коомуна келгенде андай важиптер, андай милдеттер арабтар Курайш урусунун аларда бар эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болуп аларга келгенде мурун алардын арасында деле нике важип. Сакал коюшкан, Абу Жахил, Абу Лахаб сакал койгон. Ата-энеге урмат, туугандар менен байланыш. Мынакей, мындай важиптер пайгамбар алейхиссалату вассалам элчи болуп жөнөтүлгөнгө чейин эле болгон. Бирок пайгамбарыбыз фарздар менен келген. Пайгамбар келгенде калима ла илаха иллаллах, ашхаду ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах болду. Бул пайгамбар менен кошо келди. Намаз пайгамбар менен кошо келди. Кийин анан пайгамбар алейхиссалату вассалам билесиздер, намазы кийин 10 жылдан кийин парз болгон. Андан кийин зекет, андан кийин орозо. Мунун баары намаздан кийин парз болду. Хаждын эрежелери. Демек келиңиздер, пайгамбар алейхиссалату вассалам келген нерсени өзүбүзгө камтыйлык. Ошондо биз мусулман болобуз. Демек амал 2 түргө бөлүнөт экен буякта. Фарз амалдар жана милдеттүү амалдар. Биз милдеттүү амалдарды жазап туруп эле
Bizде амал бар дебейлик. Эгерде парз амал жок болсо, милдеттүү амалдар бизди мындайча айтканда мусулман дегенге алар бизге толук жооп бербейт. Мисал келтирейин буга. Бир адам намаз окуйт, бирок сакал койбойт. Биз айтабыз аны ал мусулман. Сакал койбосо ал мусулман болбой калбайт. Анткени сакал дагы бир милдеттүү амал. Бул да важип. Бирок намаз фарды. Сакалы жок мусулман боло берет эгер намазы болсо. Бирок намазы жок, сакал коебу, хижаб киеби, бул адамдын иманы начар болуп калат. Бул адамдын иманы бузулуп калат. Андыктан амал жөнүндө ушундай бир түшүнүк болуш керек экен. Мына бул алымдар, булардын баардыгы тең иман тил менен, жүрөк менен, амал менен деди. Жана иман көтөрүлөт, иман түшөт деди. Анткени алымдар айткан: "Яздаду бит-таат ва янкусу бил-мааси." Иман Аллахка баш ийүү менен, кыл деген кылып, кылба деген кылбай коюу менен иман көтөрүлөт дейт. Жана иман түшөт. Тагыраак айтканда көтөрүлөттөн дагы туура яздат, иман кошулат. Иман кошулат жана кемийт. Келиңиздер, мисалы бир адам бир идишке алмаларды салып койсо, бул алмалар иман десек болот. Алып койсок, бирден бул кемийт. Кайра салып турсак, кошуп турсак, көбөйөт. Кошулат. Андыктан келиңиздер, намаз менен, орозо менен, зекет менен, хаж менен ар бир пазл ошентип кошулуп иман деген бир сүрөтү тартылат экен. Жана ошол жолукту таштап, намаз таштап же кайсы бир амалдарды таштап баштасак, иман кемилип эң аягында жок болуп калышы мүмкүн. Андыктан келиңиздер, иманыбыздын үстүнө иман кошолук. Ибадат менен. Иманыбызды күнөөлөр менен кемитип албайлык. Андыктан күнөөлөр булар адамдын жүрөгүндө боштук тап келет деген сөзүм айна ушул. Эмнеге боштук алып келет? Анткени кайсы бир деңгээлде жеткен иманыңды кемиткенден кийин адам кадыр эсе боштукту жүрөгүндө сезип баштайт. Келиңиздер, эң сабакта бул күнөөлөр жөнүндө улантабыз. Аллах субхана ва таала берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.